Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мектептерде акча чогултууга тыюу салынды, президент мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров мектептердеги акча чогултууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 27 ноябрда кабыл алынган. Максаты балдарды мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарында акысыз билим алуу укугун ишке ашыруу экени айтылган болчу. Эми мыйзамсыз акча чогулткан жеке жактар 20 000 сом айыпка жыгылат. Ушундай эле иштер коомдук фонддорду түзүү жолу менен жасалса, жеке жактар 40 000, юридикалык тараптар 60 000 сом айып пул төлөйт. Муну көзөмөлдөө Ички иштер министрлигине жүктөлөт. Ата-эненин ыктыярдуу түрдө берген материалдык көмөгү мыйзам бузуу болуп саналбайт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Актауда учак кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктар өлкөгө алып келинди. Казакстандын Актау шаарында катталган авиакырсыктан жабыркаган 3 мекендеш Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаал министрлиги кабарлады. Бейтаптарда алып келе жаткан учак Манас аэропортуна түнкү саат 2:52-де конгон. Жабырлануучулар тез жардам менен улуттук госпиталга жеткирилген. Учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Эскерте кетсек, 25 декабрь күнү Бакудан Грозный шаарына учуп келе жаткан Азербайжан аба жолдорунун Embraer 190 учагы кырсыкка учурап, ичинде 67 жүргүнчүнүн 38 көз жумган. Аман калган 29 кишинин 3-өө кыргызстандыктар эле. 3-өө тең ооруканага жеткирилип, 20 жаштагы жигиттин абалы оор деп бааланып жаткан. Чолпон Атада аскер комиссариатынын аймагындагы 60 миллион сомго бааланган кыймылсыз мүлк мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымат калайгалы 2001 жылы мыйзамсыз менчиктештирилип, кийин 3-чү жактарга сатылып кеткен. 2001 жылы Чолпон Ата шаардык аскер комиссариатынын мурдагы аскер комиссары С.Э.Т. архитектура башкармалыгынын мурдагы башчысы менен макулдашып, аскер комиссариатынын жанындагы жерди С.А.М. аттуу жубайынын намына каттатып, андан ары 3-чү жактарга саткан. Алар кафе куруп ХВВ аттуу жаранга сатып жиберген деп айтылат маалыматта. Бул жердин азыркы ээси базар баасы 60 миллион сомду түзгөн объектини мамлекетке ыктыярдуу кайтарып бергени кошумчаланды. Бишкек электр тармактар ишканасынын кызматкери 1 миллион сом пара менен кармалды. Кыргызстандын улуттук электр тармактар акционердик коомунун Бишкек электр тармактар ишканасынын жооптуу кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалымат калай, ал 1 миллион 50 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан учурда колго түшкөн. Кыргызстандын улуттук электр тармактар акционердик коомунун Бишкек электр тармактар ишканасынын ишмердүүлүк жана техникалык коопсуздук кызматынын улук инспектору кармалган. Шектүү жаңы турак жай комплекстерин электр тармагына кошуу үчүн техникалык шарттарды берүүдө жеке курулуш компанияларынан акча талап кылгандыгы аныкталган деп айтылат маалыматта. 41 жаштагы кызматкер номер 1 тергөө абагына киргизилгени кошумчаланды. Медреседе каза болгон өспүрүм сот айыпталуучуну камактан бошотту. Ноокат райондук соту медреседе 14 жаштагы баланы өлтүрүүгө айыпталган жаранды камактан бошоткондугун Спутник Кыргызстан агенттигине укук коргоо органдарындагы маалымат булак билдирген. Тергөө тарабынан кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча 16 жаштагы ММ айып тагылган. Сот ишти байкабастыктан адам өлүмүнө алып келүү беренесине өзгөртүү, ММ аттуу жаранды 1 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Ал Ош шаарындагы номер 5 тергөө абагында болчу.
кечээ камактан бошотулду, деди маалымат булак. Башкы прокуратура маалыматты тастыктап, өкүмдүн мыйзамдуулугун текшерип жатканын кабарлаган. Эсиңиздерге сала кетсек, октябрь айында Ноокат районундагы медреселердин биринде өспүрүм каза болгон. 16 жаштагы ММ менен 14 жаштагы ШФ ортосунда жаңжал чыгып, анын кесепетинен экинчиси учтуу нерседен жаракат алып, ооруканага жетпей каза болгон. Жаңы жылда медиктер жана айрым МАМ кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштейт. Кыргызстандык театрдын спектакли Москвалык Булгаков таануучу профессорду таңдантты массалык иш-чаралар жана майрамдык жүрүштөр учурунда коопсуздугу максималдуу деңгээлде камсыздоо керек. Бул тууралуу Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жыйында билдирген. Ал тийиштүү органдарга төмөнкү тапшырмаларды берди. Тез жардам кызматын, медициналык бригадаларды, саламаттык сактоо мекемелерин, авариялык куткаруу жана өрт өчүрүү кызматтарын, ошондой эле укук коргоо органдарынын күчөтүлгөн режимде иштөөгө өткөрүү, энергетикалык объектилердин үзгүлтүксүз иштешин жана жарандардын электр энергиясына болгон муктаждыгын толук камсыздоо, жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп берүү үчүн ишеним телефондордун үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо, майрам учурунда жарандардын ыңгайлуу жүрүшү үчүн коомдук транспорттун ишин камсыздоо, баардык тиешелүү кызматтар үчүн нөөмөт графиктерин бекитүү. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып, терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Өкмөт 2025 жылы кыргызстандыктар эс ала турган күндөрдүн графигин бекитти. Министрлер Кабинети 2025 жылдагы майрам күндөрү жылдыруу боюнча токтом кабыл алды. Чечим дем алыш жана майрам күндөрү сарамжалдуу пайдалануу максатында кабыл алынганы айтылды. 5 күндүк график менен иштеген мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлери үчүн 1 январдан 7 январга чейин жаңы жылдык каникулдар болот. 2 январдын ордуна 11 январ ишемби иш күнү, 3 январдын ордуна 24 февраль 23 февраль жекшембиге түшкөндүктөн дем алыш жылмак иш күнү, 6 январдын ордуна 10 март 8 март ишембиге түшүп келгендиктен дем алыш жылмак жумуш күн, 2 май иш күнү эмес болуп, ал 1 сентябрь 31 август жекшембиге түшкөндүктөн дем алыш жылмак иш күн болот. Менчик ишканаларга ушул графикти колдонуу сунушталары кошумчаланган. Эске салсак, 18 декабрда Жогорку Кеңеште эмгек кодекси кабыл алынган, анда дем алыш күндөрүн жылдыруу нормасы жокко чыгарылган. Бирок бул документке президент кол кое элек, андыктан майрам жана дем алыш күндөрү колдонуудагы эмгек кодекси менен жөнгө салынышы керек. Бишкекте Honda Fit бакты сүзүп бир адам каза болду. Бишкекте Honda Fit унаасы бакты сүзүп каза болгонун бул тууралуу Чүй облустунун милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык кырсык түнкү 2:15 чамасында болгон. Honda Fit унаасы Алматы көчөсү менен түндүктөн түштүктү көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыгып бакты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү катары бара жаткан 18 жаштан 21 жашка чейинки 5 киши ар кандай жаракат алган деп айтылат маалыматта. Жабыр тарткандардын арасында 19 жаштагы жигит жандандыруу бөлүмүндө каза болуп калганы маалым болду.
Асага полиси жокторго айып салуу 1-июлга чейин жылдырылды. Асага полиси жокторго айып салуу 1-июлга чейин жылдырылганын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тиешелүү токтомго 26 декабрда кол койгон. Буга чейин жогорку кеңеште автоунаа ээлери камсыздандыруу полисин алууга жетишпей жаткандыктан аны жылдыруу зарыл экенин белгилеген. Депутаттар эл арасында Асага полиси тууралуу түшүндүрүү иштери жетишсиз экенин айтышкан. Асага автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу, бийлик автоунаасын камсыздандырбаган айдоочуларга мурда айып салууну пландап, бирок улам жылдырып келет. Акыркысы 2025-жылга чейин узартылган. Париж, Будапешт, Кыргыз Тышкы иштер министрлиги имарат сатып алган өлкөлөр. Узап бара жаткан жылы Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөн бир нече имарат сатып алды. Бул туурасында аталган министрликтин башчысы Жээнбек Кулбаев айтты. Анын айтымында кыймылсыз мүлктөр президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алынган. Париж, Будапешт калаларынан элчиликтерге имараттар, ал эми Германияда батир алынган. Новосибирск шаарында консулдукка имарат, ал эми Австрияда башкы консулдуктун кызматкерлерине кеңсе жана батир алынды. Түштүк Корея менен Женевада да кыймылсыз мүлк алууну пландап жатабыз. Бардыгы эми бизге уруксаттын качан берилгендигине байланыштуу. Мисалы, Вашингтонда процедуралар татаал болгондуктан азырынча уруксат бериле элек, деген Кулбаев. Ысык көлдө селден жабыркагандарга жаңы салынган үйлөр тапшырылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык көл облусунун Садыраке айыл аймагында селден жабыр тарткандарга жаңы салынган үйлөрдү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Касымалиев ачкычтарды тапшырып жатып, камсыздандыруунун маанилүүлүгүн белгилеп, бул кыйынчылык учурда каржылык коргоо гана эмес, келечекке ишеним берерин айткан. Ысык көл районунун Садыраке айыл аймагында жараксыз абалга келген 29 турак үйдүн ичинен 5 турак үй курулуп бүттү. 3 жаран башка жерлерден курулган үйлөрдү сатып алды, калган 21 там курулууда деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 18 августта Ысык көл районунун Темир, Кашат, Корумду жана Булан, Сөгөттү айылдарын сел каптаган. Буга байланыштуу президенттин фондунан бир жолку материалдык жардам көрсөтүү үчүн 75 миллион 900 миң сом бөлүнүп, жабыркагандардын документтеринин топтомунун негизинде акча төмөнкүчө бөлүнгөн. 1 миллион сомдон 32 адамга, 500 миң сомдон 41 адамга, 100 миң сомдон 234 адамга. Жапаров ипотекага батирди алыңарга жараша алгыла, кийин кеңейтип алсаңар болот. Айлык аз жана жумушу туруксуз болсо дароо 3 бөлмөлүү батир албай, 1 бөлмөлүүсүн алыңыздар. Аны төлөп бүткөндөн кийин кеңейтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине МИКтин программасы тууралуу берген маегинде айтты. Өлкө башчы ипотекалык программа кыйла жеңилдегенин, келечекте 25 жылдык мөөнөт жана алдын ала төлөмсүз үй берүү пландалып жатканын белгилеген. Анын айтымында эмдиги жылы 10 миңдеген үй бүлөгө батир тапшыруу максатталып жатат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып батир алгандарга кайрыла кетейин. Өзүнүн чама чаркына карабай эле дароо 3 бөлмөлүү батир алгандар бар экен. Жумушу туруксуз, айлык аз болсо эле дароо 3 бөлмөлүү батир алып албай, алыңарга карап алгыла. Турак үйдү кеңейтүү программасында киргизгенбиз. Биринчи 1 бөлмөлүү алгыла, аны төлөп бүткөндөн кийин алмаштырып кеңейтүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. 2 бөлмөлүү алмаштырсаңар болот. 2 бөлмөлүүнү төлөп бүткөндөн кийин анан 3 бөлмөлүүгө алмаштыргыла, деген өлкө башчы. Ошондой эле мамлекет башчы бардык жеңил жана ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканын айтып, өз убагында төлөө зарылдыгын белгилеген. Эми батир алгандар силер дагы кечиктирбей өз убагында төлөп тургула. Силер төлөгөн акча башка жакка жүрүп жаткан курулуштарды каржылоого кетет. Төлөмдү убагында төлөбөй 1 айга кечигип калсаңар эле МИК батирди алып кезекте турган башка кишиге берип коет. Канча убакыт төлөп келген акчаңар да кайтарылбайт. Себеби ижарада жашасаңар айына андан көп акча төлөмөксүңөр да, амортизация деген бар, айып пулдар бар, деген Жапаров. Ошондой эле президент ипотека боюнча батир алууга кезекке тур электрондоштурулганын, аны аттап кетүү мүмкүн эместигин кошумчалаган.